Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Демек биз мурунку сабагыбызда айта кеттик, рыноктук баанын эки функциясы бар деп. Биринчиси ресурстарды оптималдуу колдонууга жардам берет дедик. Экинчиси ошол жетишсиздик жөнүндө маалымат берет, сигнал берет деп айтып кеттик. Бул ресурстарды оптималдуу колдонууга кандай жардам берет деген суроо пайда болгондо, биз айта кеткенбиз биринчи сабактарыбызда экономикада эң негизги маселе, эң негизги проблема бул рыноктогу ресурстардын жетишсиздиги деп айта кеткенбиз. Ал эми экономика илими болсо, ошол жетишпеген ресурстарды оптималдуу түрдө кандай адамдарга жетиштире алабыз, кандай колдонсок биз үчүн жетиштүү болот деген суроого жооп издеп, бизге ошол маселени чечүүгө жардам берет деп айтып кеткенбиз. Ал эми ошол кандай жардам берет, кайсы инструменттер аркылуу ресурстарды оптималдуу түрдө бөлүштүрөт адамдарга дегенибизде, бул инструменттердин бирөөсү эмне экен? Рыноктук баа экен. Рыноктук баанын негизинде экономика ошол жетишпеген ресурстарды бардык адамдарга жетиштүү кылып бөлүп берет экен. Мисалы үчүн, эгерде кандайдыр бир товар же кызмат акысыз болсо, бекер болгондо, анда бардык адамдарга жетиштүү болобу беле же болбойт эле? Албетте болбойт эле. Себеби эгерде бир товар же кызмат акысыз болсо, анда адамдар барып акысыз ошол товарды алып колдоно бермек. Демек, ал адамдар дагы ал товарды алуу үчүн жумуш иштеп акча табуунун кажети калбай калат эле. Себеби мага керектүү болгон нерселер акысыз, ошондуктан менин иштебөмө керек жок деп ойлонушу мүмкүн эле. Албетте, бул дүйнөдө, бул реалдуу дүйнөдө бекер деген эч нерсе жок. Мурунку сабакта дагы айтып кеткенбиз, бекер бир орустардын макалы бар, бекер сыр бир гана капканда болот деген. Ошон үчүн рыноктук экономикада дагы бекер деген, акысыз деген эч нерсе жок. Албетте, ар түрдүү товарга же кызматка сөзсүз түрдө өзүнүн рыноктук баасы бар. Ошол рыноктук бааны бергенде гана биз ошонун пайдаланууга акыбыз болот экен. Эми бул жерде карай кетсек, ресурстардын оптималдуу колдонууга жардам берет дегенибизде, эгерде бир адам кандайдыр бир товарды же кызматты рыноктук баада алганда, биз айта кеттик, алуучулар дагы жана сатуучулар дагы эмне болот экен? Ыраазы болот экен. Мисалы үчүн, баа болбогондо же рыноктук баа болбогондо адамдар кантип жашашкан? Мисалы үчүн, илгерки тарыхта караганыбызда, адамдар акча болбогондо, мисалы үчүн, сом болбогондо, евро болбогондо, доллар болбогондо, юань болбогондо, адамдар кайсы акча биримдиги же акча кошулгон нерсе менен өздөрүнө керек болгон товар жана кызматты сатып алган дегенибизде, өзүңөр жакшы билесиңер, мурун бизде бартер деген система болгон. Бартер деген системада адамдар өздөрү өндүргөн товарын башкалардын өндүргөн товары менен алмашып жашашкан. Мисалы үчүн, мен 5 килограмм картошка чыгарсам, мага эт керек болсо, эт өндүрүүчүгө барып, ага 5 килограмм берип, мисалы үчүн 1 килограмм эт алышым мүмкүн. Эт саткандагы бирөөсүнө 1 килограмм эт берип, ордуна мисалы үчүн 2 килограмм май алышы мүмкүн. Демек, товарлардын алмашуусу аркылуу рынокто алмашуу болгон. Ошол эле убакта ошол бартер системасында дагы рыноктук баа болгон. Кандай десеңер, бул мисалы үчүн 1 килограмм эт 5 килограмм картошкага барабар, же болбосо 2 килограмм майга барабар сыяктуу рыноктук баа болгон. Ошонун негизинде алмашуу өткөн. Ал эми күнүбүздө азыркы учурда же болбосо ошол азыркы учурда биз эмне колдонобуз? Бул бартер системасы жок. Албетте, акча колдонобуз, сом колдонобуз, доллар колдонобуз, евро колдонобуз. Эми бул сом колдонгондо рыноктук баада ким ошол товарды алат, ким ошол товарды албайт деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул жерде силер көрүп атасыңар, бул талап сызыгы. Демек, бул жерден бул жерге чейин, демек, мисалы үчүн айтайлы, 10 киши, мисалы үчүн, бул бааны бергенге ыраазы.
кийинкиси дейли айтайлы ушул. Демек 100гө чейин, бул жерден 100гө чейин бул товарды ушул бааларда алууга ыраазы экен адамдар. Ал эми 100дө канча болот экен? 20 сом болот экен. 20 сом биз ошол товардын рыноктук баасы болуп эсептелет. Эгерде бир адам 20 сомдон аз акчасы болсо, ал бул товарды ала албайт, кызматты товарды ала албайт. Ал эми бул жерде бул товарды алыш үчүн минимум ошол адамдын 20 сом акчасы болуш керек экен. 20 сомдон үстүндө болсо, ал үчүн ал пайда чөнтөгүндө калат. 20 сомго ошол каалаган товарын алып кете берет экен. Ал эми 20 сомго жетпесе, жетпегенден кийин рыноктун талап сызыгынын экинчи бөлүгүнө силердин көңүлүңөрдү бура кетейин. Бул экинчи бөлүгү. Бул жерде алышат, ал бул жерде алышпайт. Демек, кимдин акчасы рыноктук баадан төмөн болсо, ал ошол товарды ала албайт. Эгерде рыноктук баадан жогору болсо, аны ала алат. Ошол эле убакта бул жерге силердин сунуш сызыгын айта кетейин. Сунуш сызыгы, эгерде өндүрүүчү товарды рыноктук баада жандан төмөн өндүрө алса, ошол товарды сатат. А рыноктук баадан жогору коюп алса же жогоруда кымбат өндүрсө, аны сата албайт экен. Демек, ар бир товарды каалаган адам сата албайт экен. Демек, сатам деген адам дагы сөзсүз түрдө ошол рыноктук баада сатыш керек экен. Бул жерде сатат деп жазып коеюн. Сатат. Бул жерде эмне экен? Сата албайт. Сата албайт. Эмне үчүн дегенибизде, эгерде сатуучу рыноктук баадан кымбат койсо баасын, ал сата албайт, ал рыноктон чыгыш керек. Ошондой эле алуучу адам эгер рыноктук баадан төмөн мен акча берем десе, ага ал товар сатылбайт, ала албайт. Демек, бир гана рыноктук баада, мисалы үчүн 20 сомдон 100 киши гана алат жана 100 киши гана сатат. Андан сырткары көп болсо, алар сата албайт. Бул ала албаган адамдар эмне болот анда десек, ала албаган адамдар акчасын көбөйтөт, топтойт. Эгер же жетишпей атса 20 сом калат, келип бул жерден алып кете берет экен. Бул жерден астында болсо, аны ала албайт. Ал эми эгерде биз айтсак, жок, рыноктук баа эмне үчүн дискриминация кылып атат? Демек, анда бай адамдар гана алат, кедейлер албай калабы деген суроо пайда болушу мүмкүн бул жерде. Жок, андай эмес. Ошол рыноктук баага ким татыктуу болсо, татыктуу дегеним ошол иштеп, жумуш иштеп, акча таап, ошол рыноктук бааны сатып алса, ошол сатып алууга жөндөмдүү болгон гана адам алат. Эгерде ал адам иштебесе, кирешеси жок болсо, же иштөөнү каалабаса, мага бекер беришсин десе, албетте ал адам ал товарды алууга укугу дагы, жөндөмү дагы жок болот экен. Ошондуктан бул рыноктук бааны бир жагынан адилеттүү баа десек дагы болот экен. Ал эми эмне үчүн булар алып атат? Себеби баалар, рынокто товарлар жетишпегендиги үчүн ошол товарды ким бааласа, ошол товарга баалап, ошол товарды алам деген акчасы болсо ала алат экен. Ошол эле убакта ошол товарды мен сатам деген сатуучу келсе, ушул баада алып сатууга ыраазымын десе, ошолор гана сата алат экен. Демек, бул жерде алуучу дагы, сатуучу дагы ыраазы. Мисал катары бере кетсем, сиз мисалы үчүн Бишкектен Ошко учак менен учам десеңиз, мисалы үчүн айтайлы, учакта 100 орун бар. Бирок Ошко кетем дегендердин саны 500. Демек, 5те 1 гана учак менен кете алат экен, ал эми 400'ü учак менен кете албайт экен. Эмне үчүн? Себеби учактын ичи чектелген. Демек, ресурстарыбыз чектелген. Бул чектелген ресурстарды, демек, 500 кишинин ичинен ким анда ошол учак менен кетет, ким учак менен кетпейт деген суроо пайда болушу мүмкүн. Ким ошол билеттин баасын бере алса, рыноктук бааны бере алса, ошолор кетет. Рыноктук бааны бере албагандар, алар кетпейт. Демек, рыноктук баа, ошол билеттин баасы адамдарды эмне кылып атат? Бөлүп атат. Бере алган гана кетет, бере албаган эмне экен? Кете албайт деген. Кете албаган адам, мисалы үчүн, бул жагында болот. Алар айтышы мүмкүн, неге мен кете албай калдым? Бул жерде дискриминация болушу мүмкүн эмес. Себеби сөзсүз түрдө бир бөлүш керек. Ким ошол бааныга татыктуу, ким татыктуу эмес деген. Демек, эгерде адамдар, бул 100 адам, мен
deyli Ошко учуу 2500 сом болсо, 100 адам мен 2500 сом берүүгө ыраазымын десе, ушул ыраазы болсо, демек алар кетет. А 400 адам болсом, алар башка жолдор менен автоунаа же такси аркылуу кетиши мүмкүн экен. Демек бул жерде биздин рыноктук баабыз кимдин кандай кетерин жана учакка кимдер кетерин эмне кылды, өзү тескеп, өзү ошол баа аркылуу бөлүштүрүп койду. Эгерде рыноктук баа болбогондо, мисалы үчүн айтайлы, ким биринчи келсе ошол алат деген бир шарт койсок, анда эмне болмок? Тыгын болмок, аралаш болмок, уруш болмок. Акча койбой эле ким биринчи келсе ошол алат десек, бул дагы адилетсиздикке алып келиши мүмкүн. Экинчисине, мисалы үчүн, ким сулуу болсо ошолго берилет деген себеби ресурстар жетишпегендиги үчүн сөзсүз түрдө кандайдыр бир бөлүүчү бир факторду колдонушубуз керек. Бул баа болушу мүмкүн. Же болбосо ким күчтүү болсо ошого берилет, ким күчсүз болсо, алсыз болсо ага берилбейт деген бир бөлүк сөзсүз түрдө бир факторду койсок болот. Демек, сулуулар гана алса, анда сулуу эместер албай калат. Бул жерде да дискриминация болуп атат. Күчтүүлөргө берип, күчсүздөргө алсак, бул жерде да дискриминация болуп атат. Же болбосо тиги биринчи келгендерге берип, кеч келгендерге бергибесек, бул жерде да дискриминация болуп атат. Ошон үчүн эң адилеттүү нерсе бул күчтүүсүнө же сулуусуна же болбосо биринчи келгенине карабай, эң негизгиси рыноктук бааны ким бере алса ошол алат деп бөлүштүргөнүбүздө эмне болот экен? Адилеттүү бөлүштүрүү дагы ортого чыгып пайда болот экен. Кийинки мисал бере кетсек, мисалы үчүн мурунку сабактарда дагы айта кеткенбиз. Сиз бир жерге концертке барсаңыз, концертте ошол отура турган жерлер чектелген. Мисалы үчүн 500 кишилик филармонияга барып 500 кишилик концертке кирдиңиз. Өтө атактуу бир ырчынын концерти болуп атат дейли. Демек 500 гана билет сатылат, ашыкчасы сатылбайт. Эми бул 500 киши, бирок концертке кирем дегендердин саны 1000 киши. Бул жерде 500 киши концертке кире албай калат экен. Себеби эмнеге? Себеби отуруктар ошол жерде концерт филармониянын ичиндеги орундуктар чектелген. Демек, бул жерде ушул маселе чечилиш керек. Ким концертке кирет, ким кирбейт деген маселе чечилиш керек. Буну кантип чечебиз? Ошол рыноктук баа менен. Ким ошол рыноктук бааны төлөй алса, ошол концерттин баасын төлөгөндөр кирет. Бул жерде ким биринчи келип туруп ошол бааны төлөсө кирет. А кеч калгандар жана товарды ошол бааны төлөй албайм дегендер, алар эмне экен? Кирбейт экен. Эгерде биз ошол концертти 0 сом бекер эшиктер ачык, каалаганча кире бергиле десек, анда эмне болмок? 1000 кишинин бардыгы кирип алмак. 1000 кишинин бардыгы келгенде бул жерде концертте тартыштык болмок, тыгын болмок, хаос болуп кетиши мүмкүн. Концерттин организаторлору үчүн да бул кыйын болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө рыноктук экономикада ким иштесе, ким аракет кылса, ким ошол рыноктук бааны төлөй алса жана рыноктук бааны өзү тандап алса, ошол товарды жана кызматты алууга укуктуу. Ал эми ким иштебесе, жалкоо болсо, же болбосо ошол кандайдыр бир энергияны жумшабаса ошону алууга, алар албетте ал товарды же кызматты алууга укуктуу эмес экен. Ошондуктан бул рыноктук баадагы кандайдыр бир деңгээлде рыноктогу ресурстарды алууда бир адилеттүү бөлүштүрүүнү алып келет десек болот экен. Кыскача биринчи функциябыз ушу ресурстарды оптималдуу колдонуу. Эми азыр кийинки функциябыз бул сигнал берүү жөнүндө. Башкача айтканда, ресурстардын жетишпегендиги жөнүндө маалымат берген функциясын дагы азыр айтып өтмөкчүбүз.